17 ноябрга белгиленген шайлоого партиялар түрдүү тизмелерди түзүп аттанып жатат. Буга кулак кагыш кылып өлкө башчы кайрылуу жолдоп татыктууларды тандап алууну эскертти. Анткени 5 жылдык мөөнөткө шайланчу депутаттар жергиликтүү бийликтин тагдырын чечет. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого активдүү катышып бериңиздер. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, убаданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Ош шаардык кеңешине шайлоого 5 партия аттанды. Анын 4-өсүн мурда шаардык кеңеште депутат болгондор баштап бара жатат. Анда Ынтымак партиясы 47 мүчөсү менен бара жатат. Партияны Максат Маматкулов жетектөөдө. Ал ага чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Номер 7 бир мандаттуу Ош шайлоо округунан жогорку кеңешке талапкерлигин коюп өтпөй калган. Ал эми партиянын баштапкы 10 орундугунан басымдуу курулуш компаниялардын тизмесин көрүүгө болот. Ал эми Милдет партиясы 38 мүчөсү менен жарышка аттанды. Партияны Медербек Абдыманапов жетектөөдө. Ал дагы буга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Партиянын курамында жаңы жүздөрдү көрүүгө болот. Басымдуу жеке ишкерлер жана мугалимдер катышкан. Ал эми Бирбол партиясынын шаардык кеңештин 3 жолку депутаты болгон Эсенбек Арзиев жетектеп бара жатат. Анда 31 талапкер бар. Бул партиянын алдыңкы орундуктарын кайрадан эле эски эл өкүлдөрү толуктаган. Алар Кушпак Шаиев жана Домстрой компаниясынын директору Айгүл Салиева. Шайлоого өзү калоосу менен сөзсүз катышып, депутат болоюн деген эрки барларды гана тандап алды деп ойлойм. Анан партиянын составында мурунку составда депутат болгон өзүбүздүн ушу Бирбол партиядан 4-өзү болгон эле, анын бирөө үй бүлөлүк шартына байланыштуу бара албай калды. Калган партиянын мүчөлөрү толук эле кетти. Анан башка партияда мүчө болуп шаардык кеңеште депутат болгон балдар бар. Алардан да 3-4 болуш керек. Партиянын алдыңкы орундугунда биринчи партиянын жетекчиси мен өзүм баратам. Анан экинчиден биздин партиядан мүчө болуп буга чейин да Шаиев Кушпак алда шаардык кеңеште мурунку сазда депутат болду. Ал жигит баратат. Андан кийин Салиева Айгүл деген кызыбыз бар. Аялдардын немеси боюнча ал кетип атат. Тизмеде бизде көп деле мындай нема болгон жок. Анан тизменин да ошо көпчүлүгү отуруп, ошол жерде отуруп колго салып анан чечкенбиз. Кайрадан шайлоого аттанган эски депутаттардын катарын Болот Баетов да толуктап, Жаңы Кыргызстан партиясын баштап бара жатат. Ал буга чейин Ата журт Кыргызстан партиясынан шайланып барган. Бул жолу буга чейин шайлоого катышпаган жаңы жүздөр жана жаштар аттанып жатыптыр. Бизде жаш ишкерлер бар. Ошо жаш ишкерлер менен кетип атабыз. Бир дагы мамлекеттик кызматкерлер жок. Башка айтканда жалаң жаш талапкерлер, жаш ишкерлер, врачтар, анан кийин илимпоздор менен биз шайлоого аттанып атабыз. Биздин талапкерлердин биздин талапкерлердин бардыгында бул убакка чейин бир кандайдыр бир жасап койгон иштердин натыйжасында алып келип атат. Анан бир өзгөчөлүгүбүз Жаңы Кыргызстан партиясына аттанган талапкерлердин 96-97% биринчи жолу шайлоого аттанып аткан жаштар болуп, жаш талапкерлер. Ал эми Мурас партиясын Данияр Абдуллаев аттуу талапкер баштап жатат. Партия курамында эски жүздөр да бар. Алар Шайырбек Нуранов, Бекболот Арзибаев, Айпери Ашимжан кызы, Айбек Талайбек уулу. Жалпы партиядан 47 талапкер шайлоого катышууда. Мурдагы шайлоолордо катышкан, депутат болгон 10га жакыны кайра талапкер болуп катталып, башка партиялар менен кетип атат. Эми биздин Кыргызстанда башка партияда өтүш үчүн, талапкер болуш үчүн мурдагы партиядан чыгыш керек, анын паспортун тапшырыш керек. Бул партияга мүчөлүккө өтүш керек. Өзү ушундай мыйзамдуу процедуралар бар да. Эгер ошондой талаптар боло турган болсо, азыр Кыргызстан боюнча бардык эле талапкерлер шайлоодон четтеп калышы мүмкүн да. Ошондой нормалар бар. Эгер ошону Борбордук шайлоо комиссиясы эске ала турган болсо, көпчүлүк талапкерлер болбой калышы мүмкүн. Себеби паспорттери жок. Партиянын официалдуу түрдө мүчөлөрү эмес. Башка партиянын мүчөлөрү, башка партия менен кетип атат. Эми биздин Кыргызстанда мурдагы депутат кайра депутат болбойт деген норма жок. Ошондуктан алар талапкер болгонго укуктуу.
51 мандат үчүн 217 талапкер атсалышууда. Аталган 5 партия бүгүн шайлоо эрежелерин сактоо, үгүт жүргүзүү боюнча партиялардын милдеттемелерин бекемдеген меморандумга кол коюшту. Бул процедураны биринчи эле максаты меморандумга кол койдуруп алып туруп, андан кийин жанагы бюллетенде катар номерлери келүү боюнча чучугулак тарттырдык. Ошол чучугулактын тартуунун негизинде бул партиялардын номерлери бюллетенге жайгашат. БШК жергиликтүү кеңештерге шайлоого 495 миллион 718 миң сом каражат жумшайт. Буга чейин жергиликтүү кеңешке депутаттар 4 жылга шайланса, жаңы мыйзам боюнча бул жолку аттангандар 5 жылдык мөөнөткө шайланышат. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.